кайра шөптөргө салып кайра жөнөтүп койду. Зоотехник Аралбек Абдырасулов 2 жыл мурун дан экструдерин сатып алган. Аталган техника дан өсүмдүктөрүнүн, соя бурчактарынан ар кандай кошулмаларды кошуп, заманбап энергетикалык эффективдүү тоют даярдай турган шайман болуп саналат. Жабдуулардын толук топтомун сатып алуу жана орнотуу үчүн ага 4 миллион сом керектелген. Бирөө чыгымдарды жабууга жетишсиз болгондо кепилдик фонду жардамга келген. Буудай, арпа жүгөрү. Кадимки эле дан азыктарынан малга берилүүчү тоютту 2 жылдан бери даярдап келе жаткан Аралбек Абдырасулов малды гана таза экологиялык тоют менен семирткенге жардам бербестен, ал азыктарды экономия кылууга көмөк көрсөтүп келүүдө. Дегенде өзүм күч менен кичирээк аппарат алып иштетчүмүн депчи. Чоңго күчүм жетпейт эле. Жана айтпадым 2 миллионду ошо аппарат алган калдым, анакей алып келдим. Эгерде мен өз күчүм менен кое албайт элем да. Андан тышкары Сырьёго деп 2 миллион алганбыз. Анан ошону мен иштетип атам. Анан эми оборудованияга деп 8% менен алгам, Сырьёго деп 10% менен. Дыйканчы бул азыркы учурга эң жакшы процент, эң жакшы. Сөзсүз бул актайт да. Сөзсүз актайт. Анан карантин фонддун пайдасы жана залог жетпей калган жердин бүт баарын берип атпайбы. Байытылган бул тоюттун классикалык түрдө малга берилип келген тоюттан артыкчылыктары малдын этине сиңимдүүлүгү 90%га чейин жогору жана малды эң кичинекей көлөмдө эле көп бодо жана майда малдарды тойгузууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошол эле учурда бул азык менен азыктанган малдар кадимки байланган малга караганда бат салмак кошот. Мал жегенде байлоо күнү кыскарат. Негизи бул ат корумго аябай жакшы да, ат корум малды семиртүүдө. Анан күнүн кыскартат бир. Эгерде 150 күн байлана турган малды 120 күн, бир 30 күн кыскартат. Анан ошонун ортосундагы убакыт, ошол күндөгү тоют да кыскарат. Анан жөнөкөй жем менен бир күндө мисалы мен койду байлаганда 190-100 грамм салмак кошсо, экструдерлик жем менен байлаганда 120-130 граммдан түшөт да. Күндүк прирост дагы сөзсүз көбөйөт. Жакынкы күндөрү ишкер ушул эле жабдуу менен байытылган тоюттун дагы бир эффективдүү аралашмасын жасоого камынып жатат. Анда өндүрүлгөн тоютка витаминдердин ар кандай түрү кошулуп, гранулдаштырылып, коңшу өлкөлөргө экспортко чыгаруу башкы максаты. Чөптөн кошуп, анан кийин гранулдап элге жеткизсек деп атабыз да. Анан ошол гранулдоо убагында дагы башка витаминдерди кошуп, тиги башка компоненттерди кошуп, полноценный комбикорм гранул кылып чыгарсам деген ой болуп атат да. Жыл башынан бери кепилдик фонду 550 миллион сомго кепилдиктерди берген. Жалпы жыл аягына чейин фонд кеминде 850 кепилдик берүүнү пландаштырууда. Насыяны бергенде алардын пайызы 9,3-дөн 10%га чейин. Андан көп берилбейт да. Анан ошо былтыр болсо 550 миллион сом берилди. Эми калганы 450 миллион калды. Биздин өнөктөш банктар ошо калган болсо ошо 2 айдын ичинде бергенге даяр болуп турат да. Бүгүнкү күндө өлкөнүн жана алардын ишкерлеринин муктаждыгы жылдык кепилдиктер боюнча 30-40 миллиард сомду түзөт. Ал эми бул банк тутумунун кредиттик портфелинин 30-40%. Өткөн жылы дүйнөлүк банк менен пандемиянын кесепеттеринен жапа чеккен бизнес өкүлдөрүнө чукул жардам көрсөтүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Ушул максаттарда Каржы министрлиги дагы 24 миллион доллар которгон. Бизде приоритеттүү секторлар өз убагында эле аныкталган. Бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, өндүрүш жана туризм. Ушул секторлорго бизде 70-75% берилген. Анан эми эгерде ишкер кепилдик алам десе, алар болсо насыя алыш үчүн биринчи банктарга кайрылат. Банктардан эгерде ала турган көлөм насыяга күрөөсү жетишпесе, анда биригип бизге кайрылышат, ошо кепилдик берилсин деп. Эгерде ал финансылык состояниясы жакшы болуп, биз болсо карап көрүп кайрай ала турган болсо, анда биз кепилдикти беребиз. Кепилдикти банк алгандан кийин керектүү көлөм насыяны ишкерлерге берет. Аталган фонд былтыртан бери каражаттын көпчүлүк бөлүгүн өлкөнүн аймактарына кайра иштетүү, айыл чарба жана туризм сыяктуу тармактарды каржылоого багыттап жатканын айтат.
Айза Камчыбекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.